уктум деле тиги Ленин бир жолу колдонгон экен. Мен айтканмын. Сиз эмне төрөт үйүнө баратасызбы деп. Обычно аялдар төрөт үйүнө барар деп. Бизде жок да мындайчы. Указ, декрет эмес. Шайланган президент Алмаз Атамбаев указ чыгарып атат. Экс-президент деген статус берип атат Роза Отунбаева. Эми бүткүл кыргыз эл эмес, бүткүл дүйнөсү билет ал киши шайланбаганын. Эми ошону мен указ конституцияга шайкеш келбейт. Закондандай жок, шайлоодон өткөн эмес. Бул указ мыйзамсыз десем, Конституциялык сот жооп берип атат. Конституциялык сот декрет жөнүндө. Эми указ менен декреттин айырмасы бар да. Ушуну түшүнбөгөн бул кандай бийлик? Сот бийлигинин башында турган Конституциялык сотто законду кабыл ала турган жогорку кеңеш эле бар. Өзгөртүү, толуктоо киргизген жогорку кеңеш эле бар. Ал закон чыккандан кийин президент кол койгондон кийин баарыбыз баш ийишибиз керек. Бул убактылуу өкмөт аны чыкайт эткен эмес. Токтотуп да салган, баарын тараткан, миллиондорду өзлөрү фонд түзүп убактылуу өкмөттө билесиңер. Анан мен Конституциялык сотко кайрылгам. Мыйзамда жок, Конституцияга шайкеш келбей атат. Бул декрет деген вообще жок да бул нерсе депчи. Силер карагыла да жыйынтык чыгарып бергиле деп. Анан урматтуу кыргыз элим, мен эки жооп алдым. Жоопту да карасаңыздар, мына аппарат жетекчиси бир Демин деген бир мырза даярдаптыр. Мен Деминге чалсам ал мага кыйкырат. Эми белгилүү саясатчы, ушундай көп иштерди иштеп жүргөн жаран катары мен сурасам, мага ошондой мамиле кылып кыйкыргандан кийин жөнөкөй элди булар шикайет этпейт. Буларды таратыш керек, жоопко тартыш керек деп эсептейм. Булар адвокат болуп өтүп атышат. Бул убактылуу өкмөт болгон, убактылуу өкмөттө ситуация болгон. Ошол эле маалда мына гезиттер эркин тоого жанагы өкмөттүн нормативдик акт жөнүндө сайттарынын баарына чыккан. Убактылуу өкмөттүкү бул жерден ситуацияга жараша туура болгон дейт. Ошол эле маалда тиги убактылуу өкмөт бул эч ким болгон эмес дейт. Декреты, дейт, были приняты субъектом, который не был предусмотрен политической законодательной системой, дейт. То есть декрет деген жок, дейт, бул болбойт, дейт. Анан эмнеге анан кийин кайра келип бул декретти деген мыйзамды деп атат. Анан кийин национализация, дейт, убактылуу өкмөттөн кабыл алынган носил иной характер, дейт. Кандай иной? Кызылбы, көкпү, акпы? Сен жазгыны конституциялык негиздеби? Жо негизде эмеспи? Же конституциялык статьясы бузулганбы? Ошону гана жазганга акың бар. Ошон үчүн сенин атын конституциялык сот деп аталат. Абсолютно права человека, дейт, имеет защиту, дейт. Адамдын укугу керек болсо өкмөттүн укугунан жогору болуш керек. Себеби өкмөт элге иштеш керек. Себеби баардык бийликти эл шайлайт. Эл сурап алганда акысы бар. А бул жерде тескери чечим чыгарып атышат. Биринчи пунктунда решили, дейт. Бүт декреттер, дейт, жанагы улутташтыруу боюнча, алып алган боюнча мыйзамдуу, дейт. Андан кийин келип туруп жазып атат. Андан сырткары, дейт, бүткүл декреттер мыйзамдуу, дейт. Ошон үчүн мындан кийин, дейт, бул 14-жылдан кийин Конституциялык сотко жана башка сотторго, район, облус, шаардык, жогорку сотко эч кимдин кайрылган укугу жок деп атат бул маселе боюнча. Эмне үчүн биздин элдин укугун бул жерден басып салып атат? Эмнеге кайрылган укугубуз жок? Бул Конституциялык сот өзүнүн укугун аябай каалагандай калтырып кеткен. Андан кийин айтып атат, өкмөткө тапшырма берип атат. Өкмөткө. Сен, дейт, бул жерден окат жайынын тиги алганын көлөмүн кайра кайтарып тиги чечкенди сен чечкиниң, дейт. Анан тиги өзүңдүн норматив правдык укуктук актыларыңдын баарын өкмөткө, бул өкмөт Конституциялык сот өкмөткө тапшырма бергенин мен биринчи көрүп атам. Ал деген шайкеш келеби Конституцияга? Же жок, ошону гана чече алат. Ошондон кийин жазып атат, мисалы 4-пунктундачы. Эч кандай, дейт, эч ким муну кайра каратканга арыз бергенге акысыз деп атат. Башка сотторго да кайрылганга, дейт. Анан бул чечим, дейт, мамлекеттик, жеке, коомдук баардык ишкана Кыргызстан территориясына баарына тиешелүү, дейт. Биздикин аткарышы керек, дейт. Мындай чыкканчы Конституциялык сотту бүгүнкү күндө кереги жок деп эсептейм. Бирок урматтуу Конституциялык соттун мүчөлөрү,
Силерге биз айлык берип, силерди биз кайтартып багып атабыз. Татынакай кабинеттерде отургузуп, машина мингизип, 100 миң айлыктар төлөп. Көзүңүздөрдү ачып иштешиңиздер керек. Отчет беришиңиз керек элгечи. Мен салык төлөөчү жаран катар айтайын. Силер анда акыңар жок болчу. Бүт кыргыз менен бүт дүйнөсүнө жарымынан көбүнө көбүшүп Бизди уят кылдыңар. Андан кийин 2-3 айдан кийин абийириңер кеткенден кийин келип туруп өзүңөрдүн чечимиңерди өзүңөр кайра четке чыгарыңар. Мен силерден суранам. Мен жазган арызымды, бул 14 майда жазган арызымды. Силер кайра карап чыккыла дагы. Конституцияга шайкеш келеби, жокпу деген мага чечимди бергиле. Кыргыз элине бүгүнкү күндө дагы мамлекет башчыларына каршы иштеген мамлекеттик структуралар, түзүмдөр, өзгөчө сот бийлигинде элдин наразычылыгы көп экенин далилдерге көзүм жетти да. Мисалы, ар бирибиздин укугубуз бар, сотко кайрылгангачы. Эгер биздин укугубуз бузулуп атса, конституциялык укугубуз бар. Конституционный сот эң башында турган сот. Баарын бузуп атканына мен өзүм күбө болдум. Эгер ушундай мамилени, ушундай саясатчы, көз карандысыз комиссиянын жетекчисине ушундай мамиле кылып аткандан кийин жөнөкөй элдин укугун тебелеп тепсек, канчалык ыза кылып басмарлайт дегенге мен көзүм жетти. Азыр мына бюджет болсун деп аракет кылып атат. Тынчтык болсун деп аракет кылып атат. Мен кыргыз элине Садыр Нуркожоевич президентибизге жогорку кеңешке кайрылып кетерлим. Бүгүнкү күндө конституциялык сот мамлекетке, элге каршы деп, сиздерге каршы деп, буларды жоюш керек. Өзлөрүндө деңгээли билим илимдерин карасаңар, арасында 10 жыл окуп араң диплом алгандар бар, 15 жыл окуп диплом алгандар бар. Карасаңыздар, менин далилдерим бар. Бул жерде биздин ар бир Кыргызстандын жаранын 7 миллион кыргыздын укугун тебелеген биринчи очередь конституциялык сот болуп атат. Демек, булардын бизге кереги жок, буларды багып да кереги жок. Булар болсо аялдар менен чет мамлекетке барып, жанагы сауналарга түшүп эс алгандарды да билет экен. Мына массалык маалымат каражаттардан чыкканын көргөнбүз. Бул сот иштерин иштебейли, эс алып, анан 100 миң айлыктарды алып чардап жаткандарды, кайта ордо жүргөндөрдү билет экен. Далилдерин айтып берейин. Мына мен жаран катары, салык төлөөчү катары өзүм арыз жазгам. Мына 14 майда, анан 15 майда. Биринчи арызым. Бүткүл кыргыз элинен шайланган эмес. Эч кандай конституцияда көрсөтүлгөн шайлоо өткөн эмес. 10-жылы мына Роза Сакыновна Отунбаева. Мен дагы жолу айтып коеюн. Бардык убактылуу өкмөт мүчөлөрү менен аласа берсем жок. Мамилем дурус. Кээде той тоору, жамандык жакшылыкта чогуу туруп калабыз. Чогуу иштеп калганбыз бир тобу мененчи. Ошол эле маалда мен мыйзамдуулук үчүн, калыстык үчүн, элдин кызыкчылык үчүн кээ бир жасаган иштерин бир топторуна мен каршымын. Далилдери катары айтайын. Мисалы, мен конституциялык сотко кайрылдым. Урматтуу конституциялык сот. Шайлоо өткөн эмес. 10-жылы убактылуу өкмөт өзүн өзү шайлаган. Самапал деп кээде айтып коюп атам, бирок аны кечсе койсун өзү билсин. Өзлөрү өзү шайлаганды өз кызыкчыларын биринчи очередте коюп туруп, анан бийликтин баарын бөлүп алып туруп, баарын тараткан. Мыйзамсыз жогорку кеңеш тараткан, конституциялык сотту тараткан, борбордук шайлоо комиссиясын тараткан. Эмнеге дебейсиңер? Себеби мыйзамдуулукту алар мешайт этпесин, биз каалаганды кылчайлы деп. Миллиондогон, миллиарддаган акчаларды өзлөрү омин кылган. Канча киши өлдү, ал бул башка маселе. Канча жарадар болду, улуттар ар кагылыштардын баарына бийликке келдиңби жоопкерчиликти алышың керек. Сен эч ким шайлаган эмес, өзүңдү өзүң билдиң. Мен ошол жөнүндө жазгам. Мисалы, бүткүл кыргыз эли шайлаган, конечно, Атамбаев Алмазбек деген мырза болгон, өзүңөр билесиңер. Ошол указ чыгарып атат. Экс-президент деген макамды берип атат Роза Сакыновна Атамбаева. Да, бир аял болуп, ошо 14-түн ичинен аял болуп калганына жакшы болду. Бири-бири менен тытышып, мен президент болом деп Москвага, Казакстанга жердин баарына, кошулардын баарына чуркашкан.
мен болом деп атышканга чейин барат беле, ким билет булардычы. Бирок ал аялды дагы жанында момтип колду аме кылгандай өзүлөрү билип, ал аял дагы мындай маданияттуулук кылдыбы, дипломаттык кылдыбы, бирок мыйзамдарды бузган токтомдорду чыгарган. Декреттерди. Декрет деген бир дагы конституция, бир да мыйзамда жок. Дүйнөсүндө такыр болгон эмес. Мурунку кылымда эле тиги Ленин бир жолу колдонгон экен. Мен айтканмын. Сиз эмне төрөт үйүнө баратасызбы деп. Обычно аялдар төрөт үйүнө барар деп. Бизде жок да мындайчы. Мен ошондо жаздым да, бул жерде указ, декрет эмес. Шайланган президент Алмаз Атамбаев указ чыгарып атат. Экс-президент деген статус берип атат Роза Отунбаева. Эми бүткүл кыргыз эл эмес, бүткүл дүйнөсү билет ал киши шайланбаганын. Эми мен өткөндө да бердим эле интервью. Эми мамлекеттик кайтарууда жүрөт. Өмүр бою госрезиденцияда жашап атат. Тиги пенсиясы Кудайга шүгүр. VIP залдарда жүрөт. Бизнес класстар менен учат. Материалдык, социалдык, каржылоо жактары, медицина жактарын бар мамлекеттин эсебинен болот. Ошол эле маалда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы генералдык секретарынын азыр Афганистан боюнча өкүлү. Эми мен суранып кеткем ал кишиден. Эми сиз чогуу деле иштедик элек, эми чындык үчүн десеңиз ушу экс-президенттигинен отказ кылбайсызбы? Эми канчаган ондогон миңдер доллар айлык алып атканыңыз, эми ал сиздики эле болсун. Мен кийлигишкен акым жок. Бирок могул жерден жүзүңүз да жарык болот эле элден депчи. Эми ошону мен указ конституцияга шайкеш келбейт. Закондандай жок, шайлоодон өткөн эмес. Бул указ мыйзамсыз десем, конституциялык сот жооп берип атат. Конституциялык сот декрет жөнүндө. Эми указ менен декреттин айырмасы бар да. Ушуну түшүнбөгөн бул кандай бийлик? Сот бийлигинин башында турган конституциялык сотто. Анан экинчи эң оор маселе. Ушуга өзгөчө көңүл бөлгүм келет. Булар деген толтура декреттерди чыгарган. Мыйзамсыз бийликтердин баарын тараткан, баарын өзүнө алган. Закондорду токтоткон. Законду эч ким токтото албайт. Мыйзам деген баарыбыз баш ийишибиз керек. Президент баш болуп чабанга чейин, айдоочуга чейинчи. Болбосо бизде анда кайдан биз укуктук, социалдык өнүгүү мамлекетин кура алабыз? Законду кабыл ала турган жогорку кеңеш эле бар. Өзгөртүү, толуктоо киргизген жогорку кеңеш эле бар. Ал закон чыккандан кийин, президент кол койгондон кийин баарыбыз баш ийишибиз керек. Бул убактылуу өкмөт аны чыкайт эткен эмес. Токтотуп да салган, баарын тараткан, миллиондорду өзлөрү фонд түзүп убактылуу өкмөттө билесиңер. Анан мен конституциялык сотко кайрылгам. Мыйзамда жок, конституцияга шайкеш келбей атат. Бул декрет деген вообще жок да бул нерсе депчи. Силер карагыла да жыйынтык чыгарып бергиле деп. Анан урматтуу кыргыз элим, мен эки жооп алдым. Жоопту дагы карасаңыздар, мына аппарат жетекчиси бир Демин деген бир мырза даярдаптыр. Мен Деминге чалсам ал мага кыйкырат. Эми белгилүү саясатчы, ушундай көп иштерди иштеп жүргөн жаран катары мен сурасам, мага ошондой мамиле кылып кыйкыргандан кийин жөнөкөй элди булар шикайет этпейт. Буларды таратыш керек. Жоопко тартыш керек деп эсептейм. Мага аппарат жетекчиси жооп берип атат. Мен жазган арызды деген конституциялык сот деген караш керек. Бирөө деген иликтеп, жиликтеп, төрага деген тапшырма бериш керек. Мен төрага да кирдим. Менин баламдан кичүү киши отурат. Убагында мен билем, бул тиги Актала районунун бир атактуу бир башкармасынын баласы болгон. Ошол кишинин суранычы менен тиги Чолпон Турсуна Байекова өзүнө консультант кылып алган. Чай сүрүп жүргөн жигит болчу бул. Эми булар эмне кылып атат? Мына карасаңыздар, булар эмне кылат? Бул дейт, сиз жазган жана экс-президент жөнүндө бул декретте. Декрет эмес, указ менен декретти айырмай албаган, бул кайдагы конституционный сот отурат. Экинчиден алар айтат, тиги баары туура дейт. Эми туура эмесин бүткүл кыргыз эли билип атпайбы? Анан эми макул, ал боюнча болсун. Бирок бул декреттер жөнүндө булар айтып атат. Сиздин деген позицияңызды биз биле албай атабыз дейт. Мына жазып атат. Должны быть указаны позиция ваша дейт. Менин позициям бир эле. Мыйзамдуулук, башынан аягына чейин тартип болуш керек, кыргыз элинде тынчтык болуш керек, шайланган бийликтер аягына чейин иштеш керек, төңкөрүш болбош керек. Бири-бирин атып, кыргыз эли качан баатыр болчу эле, бири-бирин атыпчы.
эзелде болгон эмес. А булар эмне деп атат? Позицияңызды билбей атасыз. Менин позициямды айтып атам мен. Конституцияга шайкаш келбеген декреттерди карап көргүлө. Мага тыянак чыгарып бергиле десем, баары закондуу дейт. Анан мына жазып атат. Бул жерде мына Конституционный палата деген болгон. Акаев бийликке келгенде, Атамбаев бийликке келгендечи. Ошондо мына 11 июль 14-жылкы номер 37 деген Конституциялык палатанын жогорку соттун чечими турат. Бул жерде жазып атышат. Мына Конституциялык соттун төрагасы Касым Алиев, судьялар Айдарбекова, Макешева, Нарымбекова, Осмонбаева, Осмонова, анан өзгөчө Сооронкулова. Өзүңүздөр билесиңер, Клара Сооронкулова деген айым бар. Саясатка аралашып жүрөт, чуть ли президент болом деген ой дагы бар, депутат болом деген, улам бир партияга секирип, оппозицияда болуп жүрөт. Бирок Сооронкулованын кылган иштери мен силерге көргөзүп коём. Мен аласа бересим жок ал киши мененчи. Бирок ошол айым жоопкерчиликти алып баарынан деген саясий чечимдердин баарын даярдап бул жерге айтып атат. Декреттер жөнүндө мындай болуп атат. Бул жерде 6 ишкананын арызы каралыптыр 14-жылкычы. Декрет деген туура эмес, Конституцияда бир да мыйзам укуктук актыларда жок. Ошондо булар жазып атат, эмгек курулуш дейт. Осо таш көмүр дейт. Пансионат вичеси Ысык-Көлдөгүчү. Кийим директору ким болуп, мебель себелин баарын чыгарып кеткениңер жакшы билесиңер. Ошо эле Каптагаев мырзанын карындашы ошол жерде болгон. Осо ОККВ дейт. Юнитет цемент групп дейт. Ушундай 6 таш көмүр ошолор деген арыз бериптир Конституциялык сотко. Мыйзамдуулугун карап бергиле, бул Конституцияга шайкеш келбейт деп. Анан булар жазып атат. 14-жылы чечимин чыгарып атат июльдачы. Жарым жыл, 1 жыл карайт. Бул Конституция боюнча статьяларын келтирип атат. Андай болбойт, менчик алса дегенде өкмөт төлөп бериш керек, возмещение болуш керек, бирок особый случай дейт, өзгөчө маал болгон. Убактылуу өкмөт ошол убакта Атамбаев баш болгон парламенттин, шоопур тандап алган парламенттин жана башкалар автомат менен коркутуп турду, буларды билбейм. Бирок Конституциялык сот деген только Конституцияга баш иш керек. Бир эле жумушу бар булардын. Конституцияга шайкеш келеби же жокпу депчи. Мен ошону сурангам. Булардын жообун карап койгула. Буларды 6 арызды карап атат дагы. Анан декреттиге шайкеш келет, буга шайкеш келбейт деп баарын чыгарып айтып келип туруп, анан жазып атат. Тиги революция болду, саясат жөнүндө жазып атат. Булар философияга өтүп кеткен. Убактылуу өкмөттү кандай акташ керек ошону жазган. 18 барактан турат мына бар карасаңыздарчы. Андан кийин булар айтып атат мына. Определение менен дейт, ходатайство принято к производству. Бу 6 арыз принято к производству дейт. Кабыл алышыптыр. Карап атат. Беренелерин айтып атат. Анан өзгөчө дейт, определение менен судья, докладчик Клара Сооронкулованын дейт. Ошонун жазганы боюнча булар чечим алып атат. Баарын бириктирип бир иш кылып карап атат. 6 арыздычы. Макул карасын. Жол берет. Бирок УПК деген бар. Бизде закондор бар да. Ошол эле уголовный кодекс, уголовный процессуальный кодекс. Бул жерде жазылып турат. Анан бул жерде конституциялык статьяны көргөзүп атат. Часть 4 статья 19 дейт. Конституционный палата жөнүндө биз только дейт, биз ошол берген арыздарды гана караганда акыбыз бар деп өзлөрү жазып атат. Андан башкага караганда акысы жок. Макул. 6 маселени кайра айтып атат. Ошол эле декрет Жалал Абад национализация жер участогу Жалал Абад облусу Курманбек 8 дейт. Декрет бул эме таш көмүр боюнча дейт, национализация боюнча. Канттын цементный шиферный завод деп атат. Бул маанилүү стратегиялык объект. Мен колдойм муну мамлекетке алынган. Дагы бир жолу айтып коеюн. Бул мамлекеттик элдики. Андан тышкары бул пансионат вичеси колдойм муну дагычы мисалы. Авроранын жегине менчиктерди сала баштап ээлеп кеткен. Ал дагы колдойм, бул мамлекеттики, элдики. Бул жерден дагы жазып 6 пункт айтып келип атышат дагы. Андан кийин булар адвокат болуп өтүп атышат. Бул убактылуу өкмөт болгон, убактылуу өкмөттө ситуация болгон. Ошол эле маалда мына гезиттер эркин того жанагы өкмөттүн норматив проект жөнүндө сайттарынын баарына чыккан. Убактылуу өкмөттүкү бул жерден ситуацияга жараша туура болгон дейт. Ошол эле маалда тиги убактылуу өкмөт бул эч ким болгон эмес дейт.
Декреты, были приняты субъектом, который не был предусмотрен политической законодательной системой. То есть декрет деген жоқ бұл болбойт. Анан эмнеге анан кийин кайра келип бул декретти деген мыйзамды деп атат. Анан кийин национализация убактылуу өкмөт менен кабыл алынган насил иной характер Кандай иной? Кызылбы, көкпү, акпы? Сен жазгыны конституциялык негиздеби? Жо негизде эмеспи? Же конституциялык статьясы бузулганбы? Ошону гана жазганга акың бар. Ошон үчүн сенин атын конституциялык сот деп аталат. Эмне мындай чыгасың андачы? Же бердиби, алдыбы? Ачык айтканың андачы? Же коркутту, үркүттү ошон үчүн? Же шопур автомат менен турду ошол 14-жылы Атамбаевдин шопуручу? Андан кийин мына дейт. 10-жылы эсиңиздерде барбы? Астана шаарында тиги Россиянын президенти Медведев айткан, качан силер конституциялык айнтка келесиңер, не конституциялык жол менен келдиңер депчи. Ошол жерден жазып атат мына. Конституциядан кийин кабыл алган конституциянын негиздеринде дейт. Закондо деген кийинки закон мурункуга иштебейт. Закон обратной силы не имеет дейт. Бүткүл дүйнөсүндө жазып жүрөт. Бирок бизде кабыл алынган, мисалы чоң экономикалык кылмыштар боюнча жасалган болсо, ал карала берсин депчи. Мен ага деле макулмун. Андан кийин бул жерде всеобщая декларация прав человека дейт. Международный пакт дейт, о гражданских политических правах дейт. Бул жерде каралышы мүмкүн, каралыш керек деп жазып атат. Абсолютно права человека дейт, имеет защиту дейт. Адамдын укугу керек болсо өкмөттүн укугунан жогору болуш керек. Себеби өкмөт элге иштеш керек. Себеби бардык бийликти эл шайлайт. Эл сурап алганда акысы бар. А бул жерде тескери чечим чыгарып атышат. Анан бул жерде закон бар бизде, конституциялык закон болгон ошо 14-жылычы. Конституциялык закону, конституциялык палата жөнүндө жогорку кеңеш соттунчу. Ошол жерден баарын көргөзүп атат. Вместе с тем дейт, ситуацияга карап туруп дейт. Анан бул ошол убактагы бийликтин кылганын дейт, бул көз жаздым кылып койсо болот деген мааниде айтып атат. Чечимин карасаңар, ал эле маселени караш керек беле? Өзлөрү жазып атат 4-бетинде. Сыртка чыкканга кыбыз жок деп. Конституцияда жазып турат, УПКда жердин баарында жазып турат. Мисалы кошуна жөнүндө бири-бири менен соттошуп атса, бүт Кыргызстанга тиешелүү эмес да. Мүмкүн ал Баткендик бир айылдан же Ысык көлдүн бир айылынан. Аны таластын жерин бербейт да ал үчүнчү. А булар чечим чыгарып атат. Чечим чыгардык дейт. Ошол жерде жазып атат. Биринчи пунктунда решили дейт. Бүт декреттер дейт, жанагы улутташтыруу боюнча, алып алган боюнча мыйзамдуу дейт. Андан кийин келип туруп жазып атат. Андан сырткары дейт. Бүткүл декреттер мыйзамдуу дейт. Ошон үчүн мындан кийин дейт, бул 14-жылдан кийин конституциялык сотко жана башка сотторго, район, облус, шаардык, жогорку сотко эч кимдин кайрылган укугу жок деп атат бул маселе боюнча. Эмне үчүн биздин элдин укугун бул жерден басып салып атат? Эмнеге кайрылган укугубуз жок? Бул конституциялык сот өзүнүн укугун аябай каалагандай калчып кеткен. Андан кийин айтып атат, өкмөткө тапшырма берет атат. Өкмөткө. Сен дейт, бул жерден окат жайынын тиги алганын көлөмүн кайра кайтарып тиги чечкенди сен чечкиниң дейт. Анан тиги өзүңдүн норматив правдык укуктук актыларыңдын баарын өкмөткө, бул өкмөт конституциялык сот өкмөткө тапшырма бергенин мен биринчи көрүп атам. Ал деген шайкеш келеби конституцияга? Же жок, ошону гана чече алат. Мисалы өкмөт менен мен соттошсом, мен утсам анда өкмөткө тапшырма берсе болот. А бул жерде конституциялык сот конституциянын нормага чак келеби же жокпу бул кылып аткандар деген. Мен каршы эмесмин. Тиги алтоонун менчигин мамлекетке алгангачы. Себеби мамлекеттики деп эсептейм. Бирок биздин укугубузду талкалап, тебелеп, тепсеп, ошол декреттер мыйзамсыз болгону, миллиондорду жегенин, элди кырганын, канчасы өлдү, канчасы өлдү. О Атабекке барып убада беришпеди беле? Муну кандай түшүнсө болот андан кийин? Мен ошого каршымын. Бул конституциялык сот буларды актаганына мен каршымын.
Бул демек бүгүнкү дагы бийлик ушунчалык аракет буларга да каршы, элге да каршы деп эсептейт. Ошондон кийин жазып атат мисалы 4-пунктундачы. Эч кандай дейт, эч ким муну кайра каратканга арыз бергенге акысыз деп атат. Башка сотторго да кайрылганга дейт. Анан бул чечим дейт мамлекеттик, жеке, коомдук баардык ишкана Кыргызстан территориясына баарына тиешелүү дейт. Биздикин аткарышы керек дейт. Мындай чыкканчы Конституциялык сотту бүгүнкү күндө кереги жок деп эсептейт. Бүгүнкү күндө ошол Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өзгөртүү жана толуктоо боюнча матчество деген дагы бир мыйзам кабыл алышпады. Бул ошол төрөлгөн баланын ата тегини ошол апасына жаздыруу боюнча ошол атасынан чанып ток энесиге жаздыруу боюнча бул мыйзам кабыл алынып атканда ошол Конституциялык соттун чечими ошол жогорку кеңештен кабыл алынган бул мыйзам боюнча сиздин пикириңиз кандай? Бул карама каршы деп эсептейм. Муну мыйзам кабыл алынган эмес. Мыйзам ата тегинен атасынын атына кайтарылат деп азырынча жазып турат. Бирок ошол Конституциялык сот ушул бүгүнкү күнү иштеп аткан Конституциялык сот. Бүткүл дүйнө жүзүндөгү жеке эле мусулман эмес, далай мамлекеттердин баарынын арасында Кыргыз мамлекетинин күрөшүп алып койгон чечимин чыгарган. Бул Конституцияга шайкеш келбейт деп. Же чай ичип алып туруп, же эс алып жатып жана чет мамлекеттер жашап атып чыгарганбы? Биле албайм мен бүгүнкү күндөчү. Бирок урматтуу Конституциялык соттун мүчөлөрү, силерге биз айлык берип, силерди биз кайтартып багып атабыз. Татынакай кабинеттерде отургузуп, машина мингизип, 100 миң айлыктар төлөп туруп. Көзүңүздөрдү ачып иштешиңиздер керек. Отчет беришиңиз керек элгечи. Мен салык төлөөчү жаран катары айтайын. Силер анда акыңар жок болчу. Бүт Кыргыз менен бүт дүйнөсүнө жарымынан көбүнө көбөсүп адыңар. Бизди уят кылдыңар. Андан кийин 2-3 айдан кийин абийириңер кеткенден кийин келип туруп өзүңөрдүн чечимиңерди өзүңөр кайра четке чыгарыңар. Мен силерден суранам. Мен жазган арызымды, бул 14-майда жазган арызымды силер кайра карап чыккыла дагы. Конституцияга шайкеш келеби, жокпу деген мага чечимди бергиле. Силер деген Конституциялык сот керектүү маселеде сооронкулууга аралашып болуп туруп жасайсыңар. А болбосо аппарат жетексин, кайда дөмүндүн кагазын ыргытып коюп жатасыңар. Акыңар жок. Жооп беришиңер керек. Андан сырткары мен айтып коеюн, мына силердин декреттериңер номер 1 деп турат. Кимди качан таратканыңар? Мыйзамсыз тараткан самопальный убактылуу өкмөттү силер коргойсуңар. Дагы бир жолу айтып коеюн. Мен сиздерди эртең арыз берип атам. Башкы генералдык прокуратурага, ГКНБга, анын башчысы Мырза Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевичке. Силердин чыгарган бул декретиңер 14-жылкы декретиңер мыйзамсыз, өзүңөрдүн укугуңарды өтө пайдалангансыңар. Конституцияга карама каршы элдин кызыкчылыгына мамлекетке каршы чечим кабыл алган. Силер ошону колдоп атасыңар. Ошон үчүн бул жерге кол койгон, добуш берген кишилерди жоопко тартпады. Эгер силер ошол чечимди 14-жылкы чечимди бүгүнкү күндө, эртеңки күндө кайра жокко чыгарсаңар, анда силер Конституциялык сот атыңар калат. Конституцияга карама каршы келген мыйзамды четке кактыңар депчи. Ошол эле матчествого тиги силер кайра чечим кабыл алгансыңар. Абийириңер болсо оңдогула, жок болсо кеткиле. Буларды жоюш керек. Бүгүнкү күндө бул Конституциялык соттун кереги жок. Буларды жоюп туруп, кайра палата түзүп туруп, мен кайрыларым, урматтуу президент, урматтуу Кыргыз эл, урматтуу жогорку кеңеш депутаттары. Буларды жойгула дагы кайра калыбына келтиргиле, Конституциялык палата жогорку сотто калсын. Ошол жака татыктуу кишилерди, элдин арасынан чыккан илимдүү билимдерди коюңуздар дагы ошолор элге журтка Конституцияга иштеп беришsin деп.